Мен Алымкулов Калысбек Бактыбекович 1993 жылы Талаш шаарынан төрөлгөм. Биздин үй бүлөдө, биздин тукумда энергетиктер абдан көп. Ошондуктан мен дагы ойлойм, ушул атам мага ушул жолду танда деп, мындай жол көрсөткөн деп ойлойм да. Биз атамдын жумушуна байланыштуу 2000-жылы Алабел 500 киловольт подстанциясынан начальниктин ордун берип, ошол жака көчүп барганбыз. Мен ошол жакта окугам, Талдыбулак айылында. Мен Бишкекке окуу жайга тапшыргам. Политех окуу жайында, энергия тармагында. Ошодон карама каршы эле мен Чуповес ишканасына киргем. Ошо жылдан бери мен электрослесарь болуп, көптөгөн жумуштарды аткарып, иш аябай жакты мага. Негизи чынын айтсам, иш жакшы, бирок коопсуздукту сакташ керек. Электроэнергиясы бул өтө жөнөкөй нерсе эмес, жаңылганды кечирбейт. Биз окуу жайда дагы окуп жүргөндө бизге айтчу эле мугалимдерибиз, энергетиктер негизи эки жолу адашат деп, окууну тандаганда, анан жумушка орношкондо деп. Кудайга шүгүр, иштеп жүрөбүз. Талас ПЭС электр тармагына мен аба чалгы жогорку ишканасына киргем. Өзүм бийикти жакшы көрөм негизи. Бийик аябай жагат. Мен бийикте өзүм жүрсөм, мындай өзүм башкача сезимде болом да. Бийикте жүргөндө кичине коопсуздукту ал жактан да сакташ керек. Ал жакта не обязательно мындай под напряжением иштебегенден кийин ал жакта дагы все равно коопсуздукту сакташ керек. Бийик жер мындай жаңылган нерсени кечирбейт да негизи. Биздин эң бийик опорабыз бул 48 метр. Бул биздин чекте эмес, Казакстан чек арасында ичинде, Аспара жайытында. Ошол жактан эң бийик ушу мен чыгып көргөн опорам 48 метр болду, эң бийик точкасы. Ал жакта дагы высокогорьеда болгондуктан кичине мындай физически дагы подготовленный болуш керек. Не только физически болгондо дагы өзүң коопсуздугуңду да караш керек. Обязательно ремень, каска, инструменттериң баары өзүңдө болуш керек. Жалгыздан иштебейбиз, напарник менен иштейбиз. Ошо напарникке дагы өзүңдүн шериктешиңе да ишениш керек да. Эртең биздики жумуш 8-те башталат. 8-те как положено биз базада болобуз. Руководствону күтөбүз. Алар келгенден кийин планерка башталат биздики. Анан ошол жактан бөлүштүрөт балдарды. Ремонт бар болсо, ремонтко 2 бригада всегда. Бирөөбүз всегда вырубкада жүрөбүз. Теректер өсүп калат, ар кандай да, бутактарды бутайбыз дегендей. Экинчи бригада всегда бизде ремонттоо заменадагы жүрүшөт. Көбүнчөсүндө эле ошо экинчи бригадага көбүрөөк күч келет деп ойлойм. Анткени темир жана шише изоляторлор бул аябай оор да негизи. Жумуш оор. Бирок баарына чыдап иштеп келатабыз. Азыркы учурда жай мезгилинде бизде ремонттор абдан көп. Бардык эле ремонттордун баарын объемдо аткарганга аракет кылабыз. Снаряд доп 2, дроп 1, кирет 4. Шлейфтердеги контакттарды тартабыз. Бул НБНдерди, виброгастерди бишире карагыла. Биздики негизи жумушубуз көбүнчөсү талада болот. Тоо аймактарында, тала, эркин жерде ушундай жайгашканда линиябыз биздики абдан көп. Ошондуктан биз кышында аварийный обходдордо жүрөбүз, аварийный устраненияда жүрөбүз.
жазында биздики плановый обходдор башталат. Биз өзүбүздүн жумушубузда эң биринчи объемду көрөбүз. Обходдордо битый изолятор, ушундай баягы дефекттердин баарын биринчи эметебиз, топтойбуз, анан бизнес планга киргизип, анан ремонтторду өз убактысына эметебиз, чачабыз. Ошо сезонный жумушта биздики. Жастан баштап күзгө чейин жалаң ремонт менен бүтөт. Ар кандай болуп кетет. Аварийный ситуация болот бизде. Линиялардын аралыктары ар кандай болуп калат. 35 километр бар, 40 километрликтер бар. Ошону биз эртең менен балдарды өзүнүн аралыктарын, мисалы бир бала күнүнө возможно где-то 5-6 километрден басып калат, возможно больше. Бул линияга жараша болот да. Бизде балдар көп. Эми бирөөбүз чарчасак, экинчибиз чыгабыз, экинчибиз чарчаса, үчүнчүбүз чыгабыз. Бүт биздики ручной работа. 220дан баштап, 220 киловольттон баштап биздин опоралар аябай бийик. Техникалардын вышкаларыбыз биздики эмеси стрелалар жетпей калат. Себеп дегенде алардыкы полный подъем 22 метр, биздин опоралар 220дан өйдө аябай бийик. 30 метр болуп калат. Эми рельефке жараша болот да негизи опоралардын бийиктиги. Ошондуктан ручной иштейбиз көбүнчөсүндө. Или приспособленияларыбыз бар, биздин өзүбүздүн лестница. Жалаң ручной, ошо лестницаларды куруп, ошо опораларга чыгып, анан замена кылып, проводдордун целостностун карап, в основном биздин жумуш ошондой. Тынымсыз күнүгө талаада жүрөбүз. Мурдагы жылы чакан кестен биздин подрядчик болуп биз жардам бердик. Линия курдук, эми Бала Саруу Минигесине жардам бердик. Ошонун линиясын болгон ошо 7,5 километрдин линиясын биз тарттык. Опораларын чогултуп, котловандарын казып. Кышкысы бизде жумуш өтө эле оор. Бизде техника бара албаган жерлерге биз жөө барабыз. Ошо обход учурунда или аварийный болсо деле айырмасы жок да. Биздин задача эң биринчиден элге жарык бериш керек. Үйүнө свет, жылуулук болсун деп биз ошо талаада жүрөбүз. Жаанда болсо дагы, кыш болсо дагы, ысык болсо дагы биз ошо эл үчүн деп жүрөбүз. Жумушка киргендеп иштегенден баштап мен аябай сыймыктанам. Көп жакшы нерсеси да болот, жаман нерсеси да болот, бирок баарына чыдап келатабыз. Негизи аябай сыймыктанам. Мен сыймыктанам, атам заслуженный энергетик болгонуна аябай сыймыктанам. Ошо мен дагы атамдай болгум келет.